Эмоционалдык стресс эмнеси менен коркунучтуу? Сааттын чырылдаганы, шашып бушуу эртең мененки тамакты ичүү, маршруткадагы тыгылыш, катаал башчы, анча жакшы эмес кесиптештер, түшкү тамакта чуркап барып жеп алган, мөөнөтү бүтүп бара жаткан сэндвич, үйгө кайра тыгылып келүү, насыяларды ойлоо, мунун баары орточо абалдагы жумушчу башынан кечирип жаткан көрүнүштөрдүн бири. Сиздин күндөрүңүз ушул сыяктуу сценарий менен уланып, дем алыш күнүңүз кир жуумай, тамак даярдамай менен өтүп жатса, анда албетте эмоционалдык чарчоо абалына жакындап калыпсыз десек болот. Бул тууралуу барометр психологдун айтканына таянуу менен кеңири түшүндүрмө берет. Эмоционалдык чарчап чалуу оорубу? Бул стресс жана чарчоо менен кошулгон оору. Мындай абал адамда биринчи эле учурда көп байкала бербейт. Уйкунун бузулушу, концентрациянын төмөндөшү, тез чарчап калуу, ачуулана берүү, иштен жана жасалган жумуштун жыйынтыгынан канаат алуунун жоктугу пайда болот. Мунун баарын адам аба ырайына, жаш куракка, жумуштагы убактылуу кыйынчылыктарга шылтап коюп, мурдагы ритмдеги жашоосун уланта берет. Андан соң бул абалдан экинчи этабы башталат. Адам канчалык бул абалда көп убакыт калса, ошончолук анын жашоо процесстери бузулат. Үй жумуштары, жакындары менен сүйлөшүү аябай оордой сезилет. Журканга чүмкөнүп жатып, эч ким сизге тийишпесе деп каласыз. Чатактар, пикир келишпөчүлүктөр көбөйөт. Майда чүйдө нерсеге эле таарынып, өзүңүздү кармана албай каласыз. Балдарга, жубайыңызга таарыныч болуп, ал тургай ажырашууга чейин жетүүсү мүмкүн. Адам арыктап же тескерисинче толуп кетет. Мындай күч келүү менен иштөө бир катар психикалык жана соматикалык бузууларга алып келет. Тамак сиңирүү жолдорунун бузулушу, жүрөк-кан тамыр системасынын бузулушу, өнөкөт оорулардын козголушу, эс тутумдун төмөндөшү, кабатыр боло берүүлүк, агрессия жана депрессиялык абалдардын белгилери өнүгөт. Кимдер көп кабылат? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул ооруну 21 кылымдын оорусу деп атаган. Көп учурда дарыгерлер, мугалимдер, өрт өчүрүүчүлөр, куткаруучулар, милициялар, офис жумушчулары жана фрилансерлер бул ооруга көп кабылышат. 2019-жылы Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо ассамблеясында аталган абал биринчи ирет оору деген статусту алды жана эл аралык оорулар квалификациясына киргизилди. Белгилери: узак убакыттар бою кетпеген чарчоо, алсыроо, сейилдөгө спортко дегеле кыймылдаганга көңүлдөнбө, жумушта автопилот режими менен эле иштеп калуу, жумушту майнаптуу иштебөө, мурда бир жумада жасап коючу жумуштарды эми бир аптада араң-араң бүтөсүз. Ишке карата, адамдарга карата жек көрүү сезими, ашыкча тамак жеп чылым чегүү, ичимдик ичүүнүн күчөп кетиши же тескерисинче табиттин жоголушу. Баарына көңүл коюштук. Конфликттер эмне кылуу керек? Биринчи кезекте организмди стресстен арылтууга көмөктөшү керек. Жашоо образыңызды мүмкүн болушунча өзгөртүңүз. Жумуш убактысында гана иштеңиз. Тынымсыз жумуш станоктор менен машиналарга гана таандык. Ошондо да аларды тазалап, майлап туруш керек. Эс алууну туура уюштура билиңиз. Уйкуну толук кандырыңыз. Эмгек өргүсүн алыңыз. Мунун баары жардам бербей жатса, дарыгерлерге атайын адистерге кайрылыңыз. Төмөнкү зыян адаттардан арылыңыз. Албетте, зыяндуу адаттардан арылуу абдан эле кыйын. Бирок узак өмүр сүрүп, ден соолукту ойлогонубузда, алардан сөзсүз арылууга аракеттенебиз. Окумуштуулар таттууну жана газдалган тамак ашты көп колдонгондор эрте өлүмгө себеп болуп жаткандыгын изилдеп чыгышты. Биздин жашообузду кыскарткан төмөнкү 5 зыян адатты сизге сунуш кылабыз. Газдалган суусундуктар жана кайра иштелип чыккан тамак аштар. 34 жыл бою 118 000 адамдын катышуусу менен жүргүзүлгөн изилдөө боюнча кола сыяктуу газдалган суусундуктар жүрөк оорусуна себеп болуп, эрте өлүмгө алып келери аныкталды. Жашоону узарткан бул мөмө жемиштер, жашылча жемиштер болуп саналат. Тамеки чегүү ден соолукка абдан зыян. Ал диабет, боор жана өнөкөткө айланган бронхит оорулардын башкы душманы. Кыймылсыздык. Көп убакытка чейин кыймылсыз бир орунда отура берүү ден соолукка зыян. Ордубуздан туруп бир аз болсо дагы көнүгүү жасап коюу мээнин иштөөсүн жакшыртат. Башкача айтканда, көнүгүү жасоо мээнин иштөөсүн жакшыртып кубат берет. Абдан арык жана абдан семиз болуу. Изилдөөлөр боюнча абдан арык жана абдан семиз адамдар эрте өлүмгө себеп болот. Ал үчүн адистер биздин салмагыбыз боюбузга жараша болгон жакшы экендигин эскертет. Ашыкча алкогол колдонуу.
Мында да адистердин изилдөөлөрү боюнча аптасына аялдар алкоголдук ичимдикти 8 стакандан ашыкча колдонсо, эркектер 15 стакандан ашыкча колдоно турган болсо, эрте өлүм рискине учурайт.